Достор, тугандар, жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Урматтуу Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу кечиңиздер менен. Буюрса бүгүн 7-число 1-ай 2026 жыл Бишкек, Кыргызстан убактысы. Буюрса түнкү 1:50 мүнөт өткөн кези. Кудайым буюрса достор, биз дагы ушул Алла жолуна сапар алып, аэропортто күтүп отурган кезибиз. Кудайым буйруп, бизге дагы насип кылган экен. Ушу эл катарында, көптүн катарында биз дагы ушул Алла жолуга умра сапарына сапар алып атабыз. Мен ушул видеонун башы менен өзүмдүн катталуучуларымдан, унаа сүйүүчүлөрдөн, өзүмдүн подписчик, биздин колдоочулардан ушул ыйык сапарга чыгып атып, эми пендебиз, анча мынча да кимдир бирөөгө катуураак сүйлөп койгон болсок, анча мынча да кимдир бирөөнү сындап койгон болсок, анча мынча да бир аз бир туура эмес маалыматтарды сиздерге жеткирип койгон болсок, мени Алланын ыраазычылыгы үчүн кечирип коюңуздар. Буюрса, эми пендебиз, пенде мындай айтканда баарыбыз алсыз, ушундай пенде экенбиз, анча мынча ката кемчиликтерди кылып коет экенбиз. Ушундай ыйык сапардын алды менен сиздерден ушул кечирим сурап, Алланын ыраазычылыгы үчүн мен дагы ушу көптүн катарында, элдин катарында ошо умра сапарына жол тарттым. Буюрса, барып келген видеону мен сиздерге чын жүрөктөн Алланын ыраазычылыгы үчүн ушул кандай зыяраттарды кылат, анын баарын сиздерге көргөзүп турам. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Буюрса, барганга чейин бир сериал кылып тартам, анан баргандан кийин Кудайым буюрса, ушул күн сайын кандай зыяраттарды кылат. Мен баягы ал жака жөнөгөндө өтө бир башкача сезимдер болот экен, башкача мындай айтканда чувстволор болот экен. Сөз менен жеткире албай, аябай толкунданып турган убагым. Былтыры Кудайга шүгүр, атамды, апамды жөнөткөн элем. Быйыл буюрса өзүм келинчегим менен жөнөп олтурам, тугандар. Ошон үчүн Кудайым буюрса баарыбызга ошол ыйык биздин кыблабыз Каабага барганга баарыбызга Аллахым өзү мүмкүнчүлүк берсин. Кудайым буюрса ушул барып келген умра сапарыны сиздерге ушул колдон келишинче, эгер мүмкүнчүлүк болсо барып колдон келишинче тартып көргөзүп берип турам, тугандар. Азыр аэропортто турабыз, буюрса. Буюрса, саат азыр 5-төн өтүп калды. Бул жерде кызмат саякат менен биздин компания чогуу учат экенбиз. Кудайым буюрса, мындай апаларыбыз бар, биз курактуу, бизден дагы жаш инилерибиз бар. Кудайым буюрса, мынакей бүт баары ошо умрага кетип атат. Жакшы ниет кылып, Кудайым буюрса, комментарий жазып коюңуздар. Баарыңыздарга, баардык ушул видеону көрүп аткан мен көрүүчүлөрүмө ыйык шаары, Мекке шаарынан ыйлап дуа кылабыз. Кудайым буюрса, жакшы ниет кылып комментарий жазып койсоңуздар болот. Ya Resulallah, жүзүң бурмага, Ya Resulallah, тирегим сен, үмүтүм сенде, Ya Resulallah. Sen жөнүндө угам кеп, жалбарамын Кудай деп, бакыт изин көргөзгөн, сен улуусуң Мухаммед. Ак жолумду бузам деп, жулунганга ызам көп, ойлоп жатып өзүңдү, түш көрөйүн Мухаммед. Аллаху Аллах, меримиң чексиз Аллах. Аллаху Аллах, ла иляха иллаллах. المطار دون
المراقبة Bursa, حيث Kuveyt'te سيتم geldik. إزالتها والتحفظ عليها Saat من 9'da قبل 4 saat, الجهات Roma 4 saat الأمنية uçukuz. وذلك حفظا Kırgızistan'dan saat للأمن 4.30'da والسلام. uçkanbız. 9.30'da şu yerge Kuveyt'e Attention konduk. please. For Bursa security buradan 1 saatlik reasons, yol any dağı. baggage left unattended will be Yok, removed by security personnel. Bunday Umra joluga, Alла joluga ketip отқандағы эмоция, чувстволар, өте башкача сезимдер болот экен. Кудайым буйрса, азыр Мединага отабыз, Мединадан намбалар тозолоп, ал жактан анан дальше Мединада 3 күн болобуз. 3 күндөн кийин анан Меккеге сапар алабыз. Буйрса Медина шаарына баргандан кийин ал жактагы атмосфераны да көргөзөм. Мына Кувейттеги мына жүргөн эмелер, диспетчерлер кыргызчаны дагы үйрөнүп алыптыр, тириктер. Bir qatar, bitta өтөбүз деп. Жакшы экен буйрса. Через Кувейт келгендер силер дагы ушул жака келет болушуңуздар керек. Такабыт, өзүнүн кыргыздар. Ömrüm sende Allah, Allahu Allah, la ilahe illallah, Allahu Allah. Kuveyt'ten hazır Medina'ga registratsiya başlandı. Ben bulsa 2 saatte ötürüz. Бар жоқтон алыспыз азыр. Бала чака, дүнүйө, ата эне, мекен. Мына жерде кандай кыжалатчылык жок да, Алланын жолуна чыкканда негедир ошондой сезимдер болуп атат. Анан бул жерде аэропорттун ичинде тамак аш жегенде кадимки Мбанк менен эле төлөп койсо боло берет. Азыр билесиздер, Мбанктагы жакшы өнүктү. Ошол кадимки өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде колдонуп жүргөн виза картаңыздарды алып алсаңыздар, ошол менен эле суу аласыздарбы, мындай жеңил желпи тамак аш аласыздарбы, ошол аэропорттун ичинде кайсы эле жерде соода кылбаңыздар, карта виза болсо кийгизип алып кете берсеңиздер болот. Эгерде силер да чет жака чыгып калсаңыздар, ошол виза картаңыздарды алып алсаңыздар болот. Bizga o'zuncha bir samolyot keladi. Yo'q, bizga o'zuncha bir avtobus, yangi avtobus. Buni men zakaz berib qo'ydim dedi. О, азыр бизге отдельный самолет келет ака. Kichkinagilar zakaz ber. Cho'g'on emas. 10 kişilik eкен эле. Batroq ketib oladi. Как раз 10 калыпбыз. Бакта Санжар Доке көп сапарда анча-мынча чогуу болуп атабыз. Буйрса умрага дагы Санжардын инелери, бияк родной инеси. Кудайым буйрса. Чогуу сапарда. Анан бул жерде Yani aytdim öyle, en katı oturup var. алдыга турайын. Buni men görüm, pusтай avtobus zakaz berdi. Yo, бисмилла. Hozir jet zakaz berdi. Акеме атайы мына кенен отуруп кетсин деп чоң автобус заказ кылдык буйрса. Kuveyt'ten de. Бул жакта кызмат саякаттын лидери аты ким эле? Nurkamal. Нуркамал деген. Тез кабарлап барган Атакуловдун инеси, жээни. Эл тагасын тартат деген ошол аке. Калпакчан инебиз. Nurkamal aka. Айкеси ай. Кол кетем. Medrese müdürü. Karakolda. Караколдо бул. Кызмат саякатта азыр Tek adam var. бизде жазда бизде да ошо 35-те керек. Буйрса биздин аэропорттордогу ушундай чоң килейген өнүккөн аэропорттордун бирине болушун каалайт элек.
суктанасың действительно чет жакка чыкканда. Мындай аэропортторду, мындай автобустарды көрүп, обслуживание тейлөө тармагын көрүп. Кайын буюрса биз дагы акырындык менен жылыш бар. Çeksiz Allah, Allah, Rabbim Allah. Salamım sana ya Resulallah, gözüm vurmağa ya Resulallah. Dileğim sen, direğim sen, ümidim sende ya Resulallah. Salamım sana ya Resulallah. Elhamdülillah, buyursa Medina şahrına geldik çocuklar. Öte жесткий посадка oldu. Öte katı olmak. Жүрөк түшүп калды. Buyursa hazır. Bu жака түшүп жүктөрдү алсак. Oğlarım sürekli düşüyordu. Tabi bismillah kettik. Elhamdülillah. Buyursa bizim hacı başçımız şu Kalpakcan inimiz. Jomart degen inimiz. Kettik avtobusga deyт buyursa эми. Bizdekiler buyursa общий чогулду окшойт да. Мынакей лейлектен эжебиз келиптир. Лейлектек эжебиз экен. Mınakey бар ушул биздин шериктер. Кеттик автобуска, автобустан отельге барып жайгашабыз. Андан дальше көрөбүз буюрса. Elhamdülillah сонун келип алдык. Азыр эми буюрса отельге барып жайгашып сим карта алсак, акчаларды алмаштырсак, сайын буюрса интернет иштетсек. Мен мурда жылы Дубайга барганда ушундай болгон. Чыктысаң эле момундай машиналар такси кылат, момундай полициялар пешеход өткөрүп турат. Mınakey taksiler, toğanlar bizdeki auditoriya жалаң ошол унаа сүйүүчүлөр, шопурлар. Мединада жалаң ушундай жашыл цветтеги машиналар менен такси кылат экен. Азыр отельге чейин ушундай автобустар менен барат экенбиз буюрса. Лаббайк Аллахумма лаббайк деп. По-моему, биздики башка болуш керек. Бурса Санжар досубуз менен бир болсо ушул жерден коштошобуз. Кудай буйрса да жолдо жолугуп калабыз. Так, окей, сүйлөшөбүз.
сүрөттөрдү салайлы эми буюрса. Bismillah qana. Bizni şef жүрөңчү. Күн ысык бирок. Күн где-то bir плюс 25-30 бар да Медина шаарында. Көрүңүз. Maşallah. Так. Elhamdülillah sonunda. Күн ысык. Азыр кыш мезгилинде эң суук мезгилдердин бири ушу. Мединада, Меккеде, Имиратта негизи. Bizde bırak bizim kompaniyada az kelipmiz где-то bir 30'ga деле жетер жетпес киши экен. Бирок канчалык аз болсо ошончолук жакшы болот, кыйналбайбыз. Allah razı olsun. Allah subhanahu wa ta'ala ziyaretimizi kabul kılsın. Allah'a şükür buna aman esen kutlu berekeli Medine şahrına gelip aldık. Bu şahar şunday şahar ummatı cemaat. Allah subhanahu wa ta'ala tanıdığın şahar. Allah subhanahu wa ta'ala jakşı görgön şahar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jakşı görgön, süygön şahar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga peygamberlik millet yüktölgöndөн kийин Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Makka şahrında 13 yıl dindi menetin kıldı. Peygamberimiz Mekke şahrında 13 yıl dindi menetin kıldı. Kalimanı menetin kıldı. Adamlarga la ilahe illallah, Allah'dan başka Huday yok, жалгыз Allah Taala var dep dindi menetin kılgandan kийин Allah subhanahu wa ta'ala Medine şahrına hicrat kılууну Peygamberimizga hüküm verdi. Kançalagan şaharlar var, kançalagan başka ülkeler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke şahrında dindi menetin kılganda kapırlar taraftan Peygamberimizga ötö köp toskоолдуктар болду. Ende üçünbü. Eldin barıp keltir, biz dagı barıp keleli. El uksun, koca görsün, uşul üçünbü. Biz niyetibizden baştaylı da. En birinci amal, urmatlı cemaat, siz menen bizdin mehnetten baştaylı, al mehnet niyetten baştalatты. Niyetiniz başka olsaçu, al kıynalganыңыз dagı, akçagan, sattаған, akçаңыз dagı, başkası dagı, bardığı beker. Bardığı beker. Kıynalganыңыз kalat, akçаңызды ketirgeniniz kalat da. Oşağa urmatlı cemaat, birinci maksat, birinci bizim en negizgi amal, niyetimiz süzdöylü. Niyet degen uşunday nerse battan özgörüp turat da. Kolp degen söz, özgörüp tuğuçu degen söz. Жүрөк ушундай нерсек, тугандар, бул эң талаадагы ушундай бир жалбырак сыяктуу дейт да. Шамал бияка болсо, бияка болуп кете турган. Шамал оң жака болсо, оң жака, сол жака болсо, сол жака жүрөк өзгөрүп турат. Ошондуктан биз дайыма ниетибизди түздөп турайлы. Madina şahrına kelgenden maksat iki nerse. Madina şahrına kelişten maksat iki maksat var. Birinci maksat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ziyaret kılуу. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de rahmetan lil alamin, bul alamga rahmat bolup jönötülgөн peygamberimizdi, süyüktүү peygamberimizdi, akırkı peygamberimizdi ziyaret kılуу. Birinci maksat Madina'ga gelişten maksat. İkinci maksat oşol Mescid-i Nebevi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din meçitinde namaz okup meçitin ziyaret kılуу. Hadiste gelet, ziyaret kıla turgan yer 3 yer var. Ziyaret kıla turgan yer 3 yer var. Birinci Kabatullah, Allah'ın üyü, Makka Mukarrama. İkinci Mescid-i Nebevi.
Üçüncü Mescid-i Aksa. Hazır Palestina'dagı meçit var. Barыбыз билебиz. Mescid-i Aksa meçiti. Ушул 3 жерди зиярат кылыштык менен Алла Таала ушул 3 жерде зиярат кылууга сооп жазат. Башка жакта эч кандай сооп жок. Азыр Алла Субхану ва Таала сиз менен бизди ошол 2 жерди зиярат кылганга тауфик берди. Азыр биринчи Медина шаарын пайгамбарыбызды зиярат кылабыз. Андан кийин ушул жердеги Арафа, Ухуд тоосун, Куба мечитин, Кыблатайынды ушул жерлерди зиярат кылгандан соң Мекке шаарына бал умра кылабыз иншалла. Умрадан кийин Мекке шаарындагы атайын тарыхый жерлерди да зиярат кылабыз. Биздин Медина шаарына болгон максатыбыз биринчи максат эмне экен? Пайгамбарыбыздын кабырын, пайгамбарыбызды зиярат кылуу. Бул туурасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт. Ким дейт да? Ким ушул Араб өлкөсүнө менин шаарыма келип, максаты мени зиярат кылыш керек болсо дейт да. Кимдин максаты мени гана зиярат кылуу максатында Мадина шаарына келсе, башка эч кандай максаты жок. Дүйнөлүк максаты жок, материалдык максаты жок. Бизнес кылайын, үй алайын, бул башка максат эмес. Балки максаты пайгамбарыбызды мени зиярат кылыш үчүн келген болсо, анда ал адамга менин кыямат күнү менин шафаатым насип болот dedi. Биздин максатыбыз эмне? Биздин максатыбыз пайгамбарыбызды зиярат кылуу. Иншалла биздин максат пайгамбарыбызды зиярат кылуу гана болсо, кыяматта пайгамбарыбыздын шафааты насип болот. Важип болот dedi пайгамбарыбыз. Ким менин кайтыш болгондон кийин мени зиярат кыла турган болсо dedi пайгамбарыбыз, ал мени тирүүмдө келип зиярат кылуу менен барабар dedi. Мен кайтыш болгондон кийин кайсы бир үммөт келип зиярат кыла турган болсо, ал мени тирүү кезим менен зиярат кылынган менен барабар dedi. Ушундай куттуу, берекелүү жерде басып баратабыз. Аллага чексиз шүгүр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга саламдар, салаваттар болсун. Акыйкатта урматтуу жамаат, сиз менен биз ушундай улуу, берекелүү жерге келгенге деле татыктуу эмес элек. Биз өзүбүздүн ким экенибизди жакшы билебиз. Эч ким билбеши мүмкүн өзүбүздүн деңгээлибизди, бирок бир Алла билет, бир өзүбүз билебиз. Канчалык күнөөкөр экенибизди жакшы билебиз. Ушундай күнөөлөрдү кылып келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип, Алла, я Расулулла, мен сиздин үммөтүңүзмүн деп айтканга биз татыктуу эмес элек. Бирок Алла Субхану ва Тааланын рахматы менен, Алла Субхану ва Тааланын берекеси менен, Алланын райымы менен ушул жерге кадам басыптык да. Бул Алланын берген жакшылыгы. Эч бир жакшылык амал, жамаат, эч бир жакшылык амал бул Алланын мүмкүнчүлүгүсүз болбойт да. Эч бир амал Алланын мүмкүнчүлүгүсүз болбойт. Ошого Аллага шүгүр кылайлы, я Алла, мен ушундай татыксыз болсам дагы ушул жерге кадамды бастырдың. Куран түшкөн жерге, бүткүл ааламга хидаят таркаган жерге сен мени бастырдың деп Аллага шүгүр кылып, истигфар кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтышыбыз керек. Негизинен Медина шаарына келгенде, урматтуу жамаат, азыр бара турган жерибизге аз эле убакыт калды. Бул жерге келгенде эң көп кылына турган амал бул салават. Эң көп кылына турган амал эмне экен? Бул салават. Аллахумма солли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Узун да айтыңыз кааласаңыз. Жок дегенде 100, 200 күнүгө эми тилиңизди, жамаат, тилиңизди барго зикир менен, салават менен, истигфар менен, Куран менен, жакшы амалдар менен ындаңыз да. Бул 14 күндүк сапар кыска убакыт. Өтөт, кетет. Аны карап, буну карап, бу негилерди калсаң, ону индонезияны калсаң, бою кичинекей экен. Бардыгы бирдей экен, деп бири-бирибизден ар нерсени айтып, лаяни деп коет. Же дүйнөңө пайда жок, же ахиретиңе пайда жок амалдар менен алек болбостон, биз 14 күндүк сапарды пайдалуу өткөрөйлү. Бул 14 күндүк сапар биздин ибадаттын сапары болсун. Бул 14 күндүк сапар биздин илимдин сапары болсун. Бул 14 күндүк сапар өзгөрүүнүн сапары болсун. Өзгөрө турган учур келди. Алла мүмкүнчүлүк берди. Ошону колдон чыгарбайлы. Мадинага баратабыз. Мадина шаарына киргенде, даже келелекте салаватты көп айтышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кыяматта эң мага жакын болгон адам ким десе, мага көп салават айткан адам деди. Ким көп салават айта турган болсо,
ошол адам мага кыяматта жакын болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллахумма салли аля Мухаммад деп бир салават айта турган болсоңуз 10 күнөө кечирет. 10 даража көтөрөт. 10 сооп жазат. Мындай бизнес каякта бар? Жөн эле айтып койдуңуз. Аллахумма салли аля Мухаммад деп койдуңуз. 10 күнөө кечирилсе, 10 сооп жазылса, дейиште 10 даража көтөрүлсөңүз, мындан өткөн бир сооптуу амал барбы? Мадина шаарында жүрөбүз. Эми урматтуу жамаат, бул сапарда. Сапар ушундай нерсе. Сапарда адамдын ким экени билинет да. Сапарда жүргөндө ким экени билинет. Bir adam жөнүндө маалымат бергин келсе, комментарий бергин келсе, анда аны менен сапарда жүрүш керек болот да. Сапарда өзүнүн кыялдары чыгат, сабырсыздыгы чыгат. Бул сапар, ушундай сапар туугандар, бул саякаттын сапары эмес. Бул саясаттын да сапары эмес. Биздин максат ибадат. Сапарда жүргөндө кыйынчылык болот. Сапарда жүргөндө биз ойлогондой болбой калат. Сапарда жүргөндө кандай болот десе, уйкуңуз канбай калышы мүмкүн. Эс ала албай калышыңыз мүмкүн. Ойлогондой тамак жей албай калышыңыз мүмкүн. Ойлоп алган азыртан даярдап атат депчи, тамак бар иншалла. Жатаканабызда бар даяр. Кызат болбоңуздар ал жагынанчы. Бирок сапарда канчалык комфорт болсо дагы, азыр мына самолет менен учуп келип турабы? Мурунку сапарларда мына аталарыбыз бар, апаларыбыз бар экен. Алар билет эле сапарды. Мурдагы сапарлар ат менен, төө менен жөө болгон да. Азыр самолет менен түшсөң автобус бар, барсаң жатакана бар, тамак ашы бар. Бирок ошондой болсо дагы, бул сапардын сапардуулугу боло берет да. Ас-сафару китаатун минал азаб дейт хадисте. Сапар бул азаптын бир бөлүкчөсү. Кыйынчылык болот деген сөз булчу. Сапарда кыйынчылык болбой койбойт. Баары бир болот. Эми ошол сапардын адеби сизге канчалык кыйынчылык келип атат? Сиз ойлогондой болбойт да. Жамаатта күтүп калдыңыз. Saat 8'ge çoğul deybiz yani misalda grupadan aytабыз да. Saat 8'de çoğul бериңиz дедим. 8:30-9 болуп кетти күтүп атасыздар. Сабырды сынайт бул жолдочу. Сабырыңыз канчалык? Эми сиз иншалла канчалык сабыр кылган сайын, сиз канчалык кыйналган сайын Алла ошонча сооп жазат да сизгечи. Ошонча сооп жазат. Ошого иншалла бул жолдо сапарда адеп акылакты көргөзүп, колдон келишинче бири-бирибизге кызмат кылып, колдон келишинче ибадаттын, илимдин, өзгөрүүнүн сапарын кылайлы. Азыр иншалла Мадина шаарына келип калдык, жакындап калдык. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам мечитинин жанында отельге барабыз, гостиницага. Ал жерге барганда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзү тартипте эң негизги мындай да. Биринчи ошол пайгамбарыбызга барууга шашыш керек. Бирок барганда кандай? Жакшы кийимдерди кийип алып, татынакай, жакшы, жыпар жыттуу болуп, таза болуп, мүмкүнчүлүк болсо, убакыт болуп калса, гусул алып, мүмкүн жок андай болбой калса, дарат алып, баргычакты салават айтып, мечитке кирип биринчи мечиттин акысын эгер парз намаз болбосо, парз намаздын убактысы болбосо, анда не кылабыз? Биринчи ошол мечиттин акысын, дуасын, мечиттин акысын окуп, андан кийин пайгамбарыбыз менен учурашып, пайгамбарыбызга салам айтып, бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам айтсаңыз пайгамбарыбыз өзү жооп берет. Ассаламу алейка я Расулуллах. Ассаламу алейка я Хабибуллах. Пайгамбарыбызга салам айтсаңыз, ва алейкумуссалам деп сизге жооп берет. Бул биздин акыйда. Иншалла саламга киребиз, раузага киребиз. Рауза деген эмне десе, байти ва байна байти ва байна минбари. Раудаты мин риядил жанна деп кетти хадисте. Менин үйүм менен менин кабырымдын ортосу 5 бакчасынан болгон бир бакча. Ал бакчада пайгамбарыбыз жатат азыр. Ошол 5тин болгондагы бакчасынан дүйнөдө да иншалла киребиз эртең. Кыяматта Алла субхану ва таала баарыбызды чыныгы өзүнүн бейишине киргизгендерден болсун. Эми ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга саламга киребиз да бүгүнчү иншалла. Мен айтамын, саламга киребиз, пайгамбарыбызга учурашканы, салам айтканы. Анан Кыргызстанда жүргөндө менин атыман пайгамбарга салам айтып кой дегендер бар да. Аманат кылгандар бар. Ошол жерде телефондорду алып тартып, мен мүчөдө турам, мынакей көрүп турасызбы деген адамдардын пайгамбарыбыз алардын саламына жооп бербейт экен да. Адеп сактап, өзүңүздү төмөн кылып, жөнөкөйлүк менен алдымда пайгамбардын алдында турамын деп,
өзүңүздү мындай бир адеп сактап, салават айтып, алдына барып, я Расулулла, ассаламу алейка я Расулулла, ассаламу алейка я Хабибалла деп өзүңүздү төмөн кылып, жөнөкөйлүк менен, адеп менен, ихлас менен салам айтсаңыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы ошол саламга жооп берет. Анан барганда адеп сактабай, телефондорду ачып алып тартып, анда ихлас жок да. Ихлас болбой калат. Ошого иншалла адеп сактайлы. Барып салам бергенде аялдар өзүнчө кирет, эркектер өзүнчө кирет. Азыр биринчи барып кыла турган амал жамаат гостиницалар иншалла даяр. Ошол жаназада окуп бүткөндөн кийин анан сүннөттөрдү, важиптерди окуйбуз. Шашып каяка барабыз? Биз ибадатка келгенбиз да. Макулбу иншалла? Намаз түшүнүктүү болду. Азыркы тартип биринчи очередь кирип туруп, эмне кылабыз? Таратты алабыз. Эң биринчи амалыбыз эмне экен? Пешим намазды окуйбуз. Пешим намазын окугандан кийин 1 саат убакыт берели. Пешимди окуңуздар. Пешимди окуп бүткөндөн кийин жуунуп, тазаланып, жакшы кийимдерди кийиңиздер. Анан кийин пайгамбарыбыздын мечитине барабыз. Эркектердин убактысы, аялдардын өзүнүн убактысы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эмне кылабыз? Салам айтып, салават айтып чыгып, андан